Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah summa amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Өткөнкү темабыз деле улай. Кудай Таалам Адам алейхиссаламды жараткандан кийин бардык нерселерин, жан жаныбарлардын бардыгын وعلم آدم الأسماء كلها деп бардык нерсенин аттарын, тилдерин баарын үйрөтүп койгон да, билдирип койгон. Себеби адам жашоодо ыңгайлуу, жакшы өмүр сүрүп, ар бир нерсе менен өзүнүн тилинде баарлашып билиш үчүн ал жөнүндө билиш керек экен. Жана ошол деңгээлде адам өзү ой жүгүртө билиш керек экен да. Ансыз кыйын. Мисалы малга малдай мамиле кылабыз. Атка аттай, уйга уйдай, койго койдой. Кыскасы ар биринин өзүнүн деңгээли бар. Мисалы керек болсо талаада жүргөн чычкандар, ага биз мисалы мага зыяны тийбесе мен аны эле өлтүрүшүм керек аны. Жашай берсин. Кумурскалар талаада жүрөт, жүрө берсин. Талаада ары учуп жүрөт, учуп жүрө берсин. Ага мен эмне үчүн барып зыян келтиришим керек? Мисал. Ошол сыяктуу жан жаныбарлар айтор бардыгы менен туура мамиле кылганды эмне кылышыбыз керек, билишибиз керек. Мисалы кыргызда сонун сөз бар. Атты теппейт деп, итти каппайт деп болбойт. Ишенич жок, тээ бериши мүмкүн. Кээ бир атына ушунчалык бериле болот экен. Аты таңын көрү жем чайнап, кытыр чайнайт го. Чайнап ошондон рахат алып жашагандар бар экен. Ушунчалык берилип кеткен. Өзүнүн ата-энесине анчалык кызмат кылбаса, ата-энеси наоборот тескерисинче деп айталы, тескерисинче. Жеп аткан нанын угуп кычыр ызырлап мындай кыжырданып кетип аткандар болот атпайбы? Ага ошол атынын үнүн угуп алып жырга берили. Эми бул деген сөз ат канчалык берилбеш керек, үнүн жаман көрүш керек деген маани эмес. Эми анчалык эмес да, негизи. Анчалык эмес. Адам биринчи орунда эмне кылыш керек? Ден соолук аманат, үй бүлө аманат. Атты таптап бизге эмне үчүн? Миниш үчүн жаралган негизи. Атты аттай миниш керек, койду койдой пайдаланыш керек, уйду уйдай пайдаланыш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Эң негизгиси ошончол берилип кетип, ата-энеңиз, бир туугандарыңыз каралбай кетпесин деген мааниде айтып атабыз. Таптагандар Алла разы болсун. Сайыпкерликке деле ага эмне керек? Чоң жөндөм, чоң эмгек, талант, канчалаган эмгек талап кылат. Мына өткөндө Умар радиаллаху анхунун окуяларынан, башка да окуялардан келтирип айтып бердик. Баягы Абу Бакр радиаллаху анху көрдүңүздөрбү? Баягы ашказанына өтүп кеткен тамакты дагы эмне кылды? Сыртка чыгарды. Кокуй ушул айынан мен эртеңки күнү кыяматта тагдырым чечилип калбасын. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Арам тамак менен жетилген, кармалган дене эртеңки күнү ошол тозок менен кайра эритилет деп. Тозок менен күйгүзүлөт. Мен ошону каалабайм деп Азирети Абу Бакр радиаллаху анху жеп алган лукмасын эмне кылды? Кайра сыртка чыгарды. Эми Азирети Умар радиаллаху анху мындай дейт. Күндөрдүн биринде Умар радиаллаху анху ямши фи яумин, күндөрдүн биринде Умар радиаллаху анху жолдо баратса, ушунчалык күн ысык болгон, фаштатта бихил аташу. Ушунчалык катуу суусайт анан, күн ысык да. Билесиздер, Меккеге ажылыкка барып келгендер бар, араңыздарда маалыматыңыздар деле бар. Арабияда канчалык күн ысыйт билесиздер. Күндүзү чыгып болбойт, жайдын күндөрү укмуш ысык, катуу ысыйт. Кыштын күнү эле өзү укмуш бир топ ысык. Фараа хайматан, ошо жолдо барып атқан бир чатырды көрүп калат. Дагы фастаадана ва дахала биха. Анын уруксат сурап, жанына келип, эмне дейт? Ва талаба маан, суу сурайт. Ва кана бил хаймати фататун сагиратун. Ал чатырда кичинекей кыз бар болчу дейт. Эрезеге жетелек кичинекей кыз. Да фаламма раат ху арканан, баягы ушунчалык күйүп, жанып, түмеле өрттөнүп кетчүдөй болуп турган Азирети Умар радиаллаху анху көрдү. Суусагандыктан. Тамактануу тема кетип атпайбы эле, тамак берүү. Арадат ан тархамаху min şurbil ma'i ve huve harran.
күйүп бышып ысып турган кезинде ал Азирети Умар радиаллаху анхуга зыян жетип калбасын деп жанагы кичинекей болсо дагы көптү үйрөнүп алган экен ата энесинен. Ушуга зыян болуп калбасын деп ырайым кылып фаатат bijurratil ma ана баягы тери идиштен болгон, билген идиш деле анчалык көп болгон эмес да. Териден болгон идиш бар экен, суу куйган, атайын суу идиши, териден жасалган. Ошол идишке сууну куюп, берейиндеги чекти ичине самандардан чачып туруп анан берип коет. Идиш да териден болгон. Самандан ичине салып туруп анан берет. Куйсаң суу бар экени билинет бирок. Анан саманды митип түртүп анан ичиш керек болот. Ошентип саманды суунун бетине чачып берет да анан сууну кайра митип берет. Эми иче бер деп. Анан Азирети Умар радиаллаху айла жок, анан эмне кылат? Бөлүп нары түртүп алат, митип алат, анан ичет анан. Сууну эми суусу атат да бул. Анан жай ичти. Ошентип анан кийин оозунда самандар суусаганда оозуна жабышып калган да. Самандарын алып мындай чөп жарды алып туруп, анан фасаалаха сурайт жанагы аялдан, кыздан, кичинекей кыздан. Лимада фаалти хакада маи? Сен неге мага мындай мамиле кыласың? Эми жашнакай эле жөн эле берип койсо жөн эле ичип алат элем го. Неге саман жана чөптөрдү чачып бердиң суунун үстүнө? Десе айтат. Фaqalat lahu laqad aradtu zalika ya amiral mu'minin li'anni ra'aytuka harran. Мен аны атайын кылдым. Анткени момундардын амири дейт, көрдү, тааныган экен көрсө. Тааныган экен. Момундардын амири мен аны атайын жасады. Себеби мен сизди карасам ушунчалык күйүп күндүн ысыктыгынан өрттөнүп кетейин деп турган экенсиз. Ошон үчүн мен корктум, фахифту дейт, корктум. Анташрабал ма катиран фаюзи кабидак. Эгерде көп иче турган болсоң, жана ысыганда да муну токтоп ичет да мунунтуп алып. Табият ошондой го, каалайсыз. Тим эле 1 тонна суу болсо ичип жүрсөм дейсиз. Ошондой болуп адам күн катуу ысыганда токтоосуз муздак суу иче турган болсо, муну боорду жайлайт да. Боорду талкалап кетет. Карасаң 14 кылым мурдагы эле кыздын жооп бергени. Илгери эле билишкен. Анан ошон үчүн мен сизди бооруңузга зыян тийип калбасын дедим да деген экен. Анан Азирет Умар радиаллаху жылмайып күлгөн экен. Болду, бүттү маселе. Ошон үчүн мына жайдын күндөрү көрүп атасыздар, мына өрттөнүп муздак суу жетпейт. Арасына муз аралаш болсо деп сүйүнүп туруп анан ичебиз. Да Кудай таалам биздин бекиртек ашказандарыбызды аябай прочный кылып, мындай бышык кылып жараткан экен. Дагы чыдап келатабыз. Кудайым берипчи. Болбосо билбейм. Мындай ыдырап талкаланып кетиш керек экен да. Ошон үчүн этияттайлы. Ашказан бул биз үчүн эмне? Бул аманат. Өтө этиятташыбыз керек. Эми Ибрахим алейхиссаламдын меймандостугун көрдүңүздөр. Өткөндө айтып бердик. Ибрахим алейхиссалам эч качан жанына шерик коймоюнча тамактанган эмес. Ошон үчүн эрте менен эрте балким үйлөнгөн киши болсо аялы менен кошо, аял киши күйөөсү менен, жок дегенде бир кызын же баласын ойготуп алып, чогуу чара чай ичкен жакшы экен. Ошону адат кылыш керек. Мен ар ким өзүнчө бир бурчтарда отуруп алып, анан тамак ичип отурган бул жакшы эмес. Ошо чогуу чара чай ичиш керек экен. Мына бир жерде кече Куран окуп отурган жерде отурдук. Айтат, мен ушунча бул бир тууганымдын дейт, ушунча бала чакасы бар дейт. 7-8-ин айтты. А өзүңүз канча 85-ке чыгып калыптыр. Ага экен, Палтекте сабак берет экен, Палтекте. Өзүм 12 бир тууган болчук дейт. 6 кыз, 6 эркек дейт. Анан сурадым да, мына аппетит жабык, анан тамак жегиси келбеген бир туугандарыңыздан бар беле арасында десем, мен каякта дейт, ага шарт жок дейт. Мен аппетитим жок, анан тамак жегим келбей атат деген болгон эмес биздин убакта дейт. Себеби жана 12 бир туугансың да дейт. Алдыңа эмне келсе, шашашат бөлүшүп жеп калыш керек дейт. Эң кичүүсүнө мындай жакшыраагын ошого бересиң дейт, анан калганы мындай чоңоюп аламын деп бирдей дейт. Анан ашыкча телтеңдеп эркелей да албайсың дейт. Туура эмес жака. Эркелеп, атенең эркелеп бирдекени айта бересиң дейт, сүйлөй бересиң. Анан улуу агаларың, жежелериң бар, көзүн акчытып мүткөндө дейт. Нормально болуп каласың дейт. Неге ошондой болгон да көп бир туугандар бар. Айтсаң көрөсүң деп бизди тарбиялайт улууларыбыз. Сонун экен да кыскасы. Көп бир тууган, көп балалуу болгондун бир жакшы жери бирин-бири багат экен. Бирин-бири чоңойтот, бирин-бири карайт. Анан береке болот. Анан бири-бирин карап чоңойткон бала чака эртең турмуш жолуна деле даяр болуп кетет экен.
Ертең үйленсе, балалы болса, баланы қайтып қараш керек, аны қанткенде алданып қалады, қанткенде алданбай чырғыла береді. Ошоны қантип алдап қойса болот, мындай соротуп қойса болот деген мааниде айтып атабыз. Алдоо деген жалган айтуу эмес, соротуп қойса болот. Ошону анан эмне кылат? Жанагындай кылып соротуп коет экен. Оңой. Ошон үчүн Кудайым ден соолук берген болсо, көп бир тууган болгонго аракет кылыш керек. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам да айтып атат: "Мен үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам" деген. Hazreti Umar айтып атат, ушул хадиске ачыктама катары, чечме катары, түшүндүрмө катары: "Силер көп балалуу болгула. Кайсынысы аркылуу ырыскы таап жериңерди билбейсиңер" деп ар жумада 2-3 жумада бир айтып турат улам сайын, билесиздер. Себеби эмне үчүн? Көкүрөгүбүзгө отурсунчу ушул. Көп балалуу. Эгерде ден соолук жооп бербей атса, биз себептери боло элатат, бирок болбой атса эмне кылалы деп ким бирөөгө кудуларын билдиргөндөй. Эми андай башка маселе. Берде Кудай Таалам берип турса, жадырап жайнап эмне кылып алышыбыз керек? Тозуп алышыбыз керек. Келип аткан бала чыгар. Жок, андай болбойт, мындай болбойт. Бала бир эки бала Кудай дагы тилекке жараша болот экен. Бирөө айтып атпайбы? Мен дейт бала кезимде дейт бир машина толо жүрсөм эле болду. Мындайча айтканда жанымда аялым болсо, аркамда эки бала бир кызым болсо болду. Ошо менен бир каяк болсо да удобный, ыңгайлуу жүрө берет экен деп. Мына сага деп Кудай Таалам ошону гана берип койду дейт. Бүттү дейт мынакей. Жеңең болсо мынакей жаш 50-ге келип калды, мен ушу 50-ден өтүп баштадым дейт. Ошо менен Кудай Таалам ниетиме жараша берди дейт. Ошондо көп балалуу болоюн деп ниет кылсам болмок экен дейт. Анткени ырыскыны Кудай берет экен. Муну өзүбүз жаныбыздан чыгарып берчүдөй болуп эле кыжаалат боло берет экенбиз. Андай болот. Ырыскыны Кудай берет. Ар биринин өзүнүн ырыскысы бар. Демек, кайнап күйүп атканда эч качан ысык күйүп турганда күн ысыкта муздак сууну өйдөгөздөй ичкен эмне экен? Бул зыян. Мына Hazreti Umar радыйаллаху окуясынан далил катары келтирип бердик. Хадистер да бар. Өтө ысык тамак, өтө муздак тамакты жегенден дагы эмне кылышыбыз керек? Абайлашыбыз керек. Эми күндөрдүн биринде Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мына талим тарбияларын алган окуялардан мен силерге бир окуя келтирип кетейин. Умар радыйаллаху анху өзү халиф падыша болуп турган кезинде тамактануу тема болуп атпайбы? Элдер не жеп атат, не ичип атат, бир башкага бир карап коеючу деп Ясиру лейлен түндөсү кыдырып калат. Yatafakkaду ahvala ra'iyya kol астындагы кишилердин абалын билиш үчүн, түшүнүш үчүн. Fa idha bihi yasma'u fatatan. Ошол жерден бир кыздын сүйлөп аткан taqulu li ummiha indama khalatat al-laban bil ma'i. Enesi süttü suuga, suunu sütkö. Кичинекей бир суу кошуп алып, сууну алып туруп, сүткө аралаштырып жатканда кызы энесине бирдемкелерди айтып атканын Hazreti Umar радыйаллаху анхунун кулагы эмне болуп калат? Чалып калат. Мына кулагына урунат ошол жерден. Анан эмне болот? Эмне дейт деп анан айтат, байкагалачы дейт. Анан абалын көрүш керек да бул. Не дейт экен деп билиш эмес. Мен элдер мамлекетке кандай карап атат? Бизге жакшы колунан келишинче иштеп атат деп айтып атабы, же тескерисинче согуп атабы деп бирөөлөрдү эле дайындап койсо болмок. Ортодо бир ар кандай оюн болуп кетет экен да. Баягындай өзүнүн кызыкчылыгын ишке ашырыш үчүн жашнакай эле жаткан элди мамлекетке душман кылып, мамлекет жашнакай иштеп атса аны элге душман кылып коюучу кээ бир оюндар болуп кетиши мүмкүн экен да. Ошондо оюндар курулуп кетпеш үчүн Hazreti Umar радыйаллаху өзү көчө кыдырат. Мен өзүм кулагым менен угайын, көзүм менен көрөйүн деп. Ошентип анан кийин жанагы кыздын апасына карап алып айтып аткан үнүн угуп калат. Ал үн мындай болчу: "Я умма, о апаке, атугашинал муслимин, мусулмандарга кыянаттык кыласыңбы? Гыш кыласыңбы?" Гыш деп коет, баягындай кыянаттык, уурулук, бир жаман нерсени жакшы нерсеге аралаштыруу, октоо да. Октоп кой, мусулмандарды октойсуңбу, алдайсыңбы? Баягы жаман картошкаларды түйүнө саласыз да, жакшы картошка үстүнө чыгарып коесуз.
о 5-6 күн өтүп кеткен эттерди болсо мына свежий айнанайын бүгүн эле сойдум тоңдуруп койдум деп туруп анан берки эттерди кошуп тигини да октой бересиз. Ачык айтыш керек. Мына бир жума мурунку союлган эт тоңдурулган, таза эт, кандай жыттанган эмес. Муну азыр союп келдим деп эле айтыш керек экен да, негизи ачык эле. Эч кандай алдабаш керек. Ошого жараша ар бир адам эмне кылат? Өзүнүн орусча айтканда расчетун алат. Болжолун алат. Шартына карайт деген мааниде айтып атабыз. Ошондон анан айтат: кантип кыянаттык кылып атасың десе, жана тахнафина фил ямин, антыңды да сындырып атасың дейт. Анткени Азирети Умар радыйаллаху жанагындай октоо, кыянаттык кылуу, мына товарларды октоп сатуу, сууларды сүткө аралаштырып, 5 литр сүткө 1,5 литр же 1 литр сууну коштуруп, мынакей 6 литр таза сүт деп сата берсе окшош берет да эми. Мына ошондой кылып октоп сатууга мен эч кандай ага барбаймын. Шарият боюнча кандай болсо ошондой шарттын негизинде адал жол менен соода кылабыз деп ар биринен Азирети Умар радыйаллаху ант алып чыккан болот. Жанагындай арам жолго барбаймын, Кудай алдында сөз берем деп ар биринен ант алып чыккан болот жана соодагерлерден. Карабайсызбы? Ар бири менен сүйлөшкөн Азирети Умар радыйаллаху. Кандай кетип атат, иш кандай кетип атат, эмне болуп атат? Мындайча айтканда, мамлекеттин иш жашоосунун алдыга жылышына себепкер болгон инсандардын ар бири менен сүйлөшкөн Азирети Умар радыйаллаху. Маани берген ошого. Ошондо ал аял айтат: "Ва карабайсызбы? Анан сен дейт, ала амирил муъминин, момундардын башчысы болгон Азирети Умар радыйаллахуга такзибин, калп айтып атасың дейт. Сен болсо алдабайм деп айттың эле, мына алдап атасың. Десе, алам янхаки амирул муъминин ан хада. Момундардын амири ушундай иш кылуубузду ар бирибизди тыйбады эле, мына сени жеке өзү тыйбады эле. Ар бириңиздерден ант алып чыкпады эле. Кудай алдында сөз берем, Кудайга ант берем, эч качан мен арам жол менен соода кылбайм деп туруп сөз бербедиңер беле. Каяка барат эми ал? Десе, факалат лахал апасы мындай деп жооп берет: "Ва хал ярани амирул муъминин, момундардын амири мени көрмөк беле?" Десе, факалатил фатату, жанагы кыз мындай дейт: "Ин кана амирул муъминин ла ярана, фа инналлаха роббал аламин ярана." Ал момундардын амири бизди көрбөсө дагы, бар аламдардын Раббиси болгон Алла Таала бизди көрүп турат го. Кудайдан коркпойсузбу дейт. Десе, асра Умар радыйаллаху анху ила маканин саут ва саала анил фатат. Азирети Умар радыйаллаху шаша-буша барат дагы жана окуяны артка калтырып эле жана кызды териштирип баштайт. Демек ушундай кыздар болсо, ушундай жаштар болсо, элибиз оңолот деген мааниде. Шашып барат дагы, мына жана акыйкатты сүйлөп аткан кыз ким экен дейт. Кошуналарынан суратат. Үнү белгилүү да, ушундай бир болжолу кызы жок беле, бар беле деп атайын өзүнүн кишилери аркылуу сураттырат. Сураттырса, ал эмне болот? Баягы сүт саткан кыянатчыл аялдын кызы болуп чыгат. Дагы фажама абнаху өзүнүн балдарын баарын чогултат дагы: "Мен минкум ятазавважу бинта баиатил лабан." Сүт саткан аялдын кызына ким үйлөнөт деп балдарына ачык эле ортого кеңешет. Биз сыр сактап эле анан жеңелер аркылуу билип кимиси үйлөнөт, үйлөнбөйт. Ушинтип отура беребиз, ошентип отурган чакта анан такыр демеси бири-бирине кыялы дал келбегендер үйлөнүп алып дагы анан ашмалтай чыгып атат. Көрүп атасыздар да. Ар ким өзүнүн тең-теңи бар. Бирөө чарбаны жакшы көрөт, чарбаны жакшы көргөн кыз менен чарбаны жакшы көргөн бала үйлөнсө жакшыраак. Бирөө дарыгер болсо, дарыгер менен дарыгер, мугалим менен мугалим, дайыма темалар окшош болот да. Эртең кечинде чай ичкенде тыжыргал, баягы теманы сүйлөшө беришет. Арманын айткандарды угуп атабыз. Мен врачмын дейт, күйөөсү айтат, мен соодагермин дейт. Ал болсо мынча адамды дарыладым, анан биттим, анан бери бүтүп кетип, анан тигинтип жамадым, мен кулагыма жакпайт дейт. А мен айтам дейт, мынча товар алып келдим эле, мынча пайда түштүм, мындай деп айтсам, ал аялыма жакпайт дейт. Ошентип экөөбүз темабыз такыр экөөбүзгө дейт.
Таптакыр эки башка. Ошон үчүн темалар бир болгондо жакшы экен да негизи. Аракет кылыш керек. Баары Кудайдан эми. Кудайдан. Аракет кылыш керек. Ошентсе, мынакей, сүт саткан аялдын кызына ким үйлөнөт десе, баары арданып, сүт сатканбы да мындай баштарын жерге салып, мен эми албайм да депчи. Сүт саткан аял кызына мен үйлөнбөйм деп баары ушинткенде, фасаматал жамиу баары учпай калат. Анан Азирет Умар ачысы келип баштагандан кийин акырында бирөөсү кылтыйып анан чыгат анан. Асим ибн Умар деген. Асым аттуу баласы чыгып, макул мен үйлөнөм дейт. Бас кеттик дейт. Деп анан барып көргөзөт ошол жерден дагы. Анан тиги уялып сүт саткан аялдын кызы бетин жаап алат. Бетин жаап алганда Азирети Умар радыйаллаху анху ачык айтат. Эй кызым, жүзүңдү ачып, бул балама менен неме жүз караш кыла дейт. Балама сен жагышың керек, сен балама жагышың керек. Өкөң бири-бириңерге жагышыңар керек дейт. Чын ошондой да. Адам эки жолу төрөлбөйт, бир жолу эле төрөлөт. Өткөн жумаларда да айтканбыз, жок дегенде жүрөгү бир сире кичине мындай болуп деп козголуп коюш керек кичине. Анан кийин пат-пат козголо берет кийин жүрөгү. Анан бир жолу козголбосо, каткан майнап турса мына. Дин иштебей коет ал. Жакшы көрө сезим, иштебей коюш мүмкүн. Туура эмес. Ар бир адамдын өз табияты башка, кыздыкы өзүнчө. Азирет Умар башка сөзүндө айтат. Кыздарыңарды үйгө катып жата бербей, элге аралаштыргыла дейт. Албетте хижаптын негизинде. Жоолук деп айталыч, хижап десекте чочуп кетип атат. Жоолук. Уяттуу жерлерди жаап жүрүү. Ошо уяттуу жерлер, шарият чектеген жерлерди жаап, анан эмне кылыш керек? Элге аралашсын. Эмне үчүн? Өзүнүн теңин өзү таап алсын дейт. Бул кимдин сөзү? Азирети Умар радыйаллаху анхунун сөзү. Жашоого реалдуу караган. Реалдуулук. Мына ислам дини өтө реалдуулуктун дини бул. Кандай болбосун жооп берип кете берет жашоого. Болбой эле анан бир кичинекей кружкага тыгамдай берет да кээ бирлери. Бул тыгылбайт. Ислам дини бул кенен бизге чейин да келген, биздин учурда да келип атат, иштеп атат ислам дини. Кыямат күнгө чейин жооп берип кете берет бул ислам дини. Ушундай дин, таза дин, кенен дин. Ушунчалык жыргаш керек адам дини. Эгерде сиз ислам динин карманып, негедир кыйналып аткан болсоңуз, сизге кимдир бирөө туура эмес түшүндүргөн динди, же өзүңүз туура эмес түшүнүп алгансыз. Ислам дини ушунчалык рахат үстүнө рахат, жашоо үстүнө жашоо, бак үстүнө бактылуулук күчөйө берет бул ислам дини. Канчалык бекем карманган сайын. Ошентип анан экөө бири-бирине ынанат, кыз айтат, болду мага жакты деп эле акырын ишарат берет. Болду эле жакса. Келгиле анан экөөнү үйлөндүрөт. Үйлөнгөндөн кийин эмне болду? Экөө жыргап, оонап, сонун жашашат дагы. Ва анжаба минха фататан исмуха Лейла. Ошентип Азирети Умар радыйаллаху анху Лейла аттуу неберени урат. Лейла деген кызга небере күтөт. Ал Лейлага ким үйлөнөт? Абдулазиз ибн Марван деген үйлөнөт. Андан ким төрөлөт? 5-чи халиф болгон Азирети Умар радыйаллаху анхунун урпагынан чыккан кадимки 5-чи халиф Умар ибн Абдулазиз деген. Небере чөбөрөсү болот. Азирет Умар радыйаллаху анхунун чөбөрөсү болот. Лейла энебизден ким төрөлүп атат? Умар ибн Абдулазиз деген. Умар ибн Абдулазиз төрөгөнү билесиздер да, халифтикке келгенде. Каршылар койлорго тийишпей калган. Ушунчалык токчулук болгон. Падышанын пейилине жараша эл да эмне болот экен? Өнүгө өсүп атат. Ошон үчүн ак кызмат кылам, колумдан келишинче таза кызмат кылып берем деп жулунган жетекчилерибиз көп болсо, ар бир иштин өзүнүн ээси келсе бээсин берди. Биз тескеричи үчүн болгонбуз амда доолап кел. Жок. Ар бир жоопкерчилик иштин ээси болуш керек экен. Мисалы мени сиз ыймандуу экенсиз, дин жолунда бекем экенсиз деп туруп сизди şu medisina жагына, ден соолук жагына сизди министр кылып коелу десе мен эмне дешим керек? Кечирип койгула, мен бир тырмак кыйшайып калса, ошону оңдоп түзөп операция кыла албайм. Аяка өтпөйт. Намаз окусам мен өзүм үчүн окуйм. Мен намазды паспорт кылып колдонбойм деш керек экен да. Ким 5 намаз окуйт экен, ыймандуу экен деп берет экен. Жок, аны ишмердин караш керек. Ким намаз окуса өзү үчүн окуйт ал. Муну да ким айткан? Азирет Умар айткан. Эмне деп айткан? Окуган намазы менен туткан орозосу менен силерди алдап койбосун дейт. Сүйлөсө чындыкты сүйлөйт, аманатка кыянат кылбайт, жана адамдардын кемчилигин билмексен болуп коюп кетип калат дептир. Адамдардын көпчүлүк кемчилигин билмексен болуп калат, кете берет көз жумуп алып. Азы керек болсо эл эмес, шакирттерибизди ушинтип күтүп калдык.
Биздин убакытта жакшы окубай тентектик кылсаң, устаздарыбыз Рахманкул деген дамылабыз бар эле, өтүп кетти. 96-жылы мына Сокулукта окуганбыз. Колду мындай кылат эле. Ана чаппайт деле. Ырымы кылып, 2 жол мит чапат. Бирок ызаланасың да, ушу устазыма мен ушундай жеме жеп калдым. Кокуй кийинкисинде жакшы окуйын, тентектик кылбайын дейсиң. Азыр болсо, балеке тентектик кылса да көрмөксөн болуп калсың. Анан маңдайыңы чыгып калса, кандай жакшы сабак даярбы дейсиң, жайырда кел отур да сабак тапшыр аласың. 4 жыл, 5 жыл өткөндөн анан устаз мени кечирип коюңуз. Ушунчалык тентектик кылсам дагы унчукпай мени окуттуңуз дейт. Эмне үчүн? Анткени бизде ушундай ойлор пайда боло баштады. Баламдын психологиясы бузулат, урушпаш керек экен, эчтеке дебеш керек деп. Эртең жолдо машинаны минип кетип атып, эрежени бузуп койсо, бирөө мындан кылтыйып келип кырааты менен соккон болсо, кырааты менен келтирген болсо, ал үйүнө барып алып капени салат ошол балаңыз. Анча-анча ата-энесинен жемен угуп тура эмес иш кылса, тил угуп тура эмес болуп, туура болсо молодец деп баа алып жүрсө, сөз угуп жүргөн болсо. Демек ал көчөдөн жанагы тура эмес иш кетсе дагы, бирөөдөн тил укса дагы эчтеке болбойт экен. Анткени ал көнүп калган. Кемчиликти кабыл алганды билиш керек экен. Туура болсо туура, туура эмес болсо туура эмес. Анан муну отуруп, эртеңки күнү чатак болот экен ал бала. Имам Шафи'nin bir окуясын айтып ошо менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Имам Шафи рахматуллахи алейх күндөрдүн биринде Ахмад ибн Хамбал 4-чү мазхаб башчы, билесиздер. Ушу киши Имам Шафи'nin шакирти болгон, окуучусу болгон. Ушу шакирттин үйүнө келет. Үйүнө келсе İmam Ahmed bin Hanbal, İmam Şafii'ni tozu olat. 3-cü mazhab kim? İmam Şafii. İmam Şafii'ni Ahmed bin Hanbal, Hanbali mazhab dep koyuyoruz mu? İmam Ahmed bin tozu olat. Anan konak kılıp jatkarat, jatayın dese, but jagында Kur'an turgan bolat. Bölmösü tar bolat. O şerde anan kim ne alat? Namaz okuğanga gana orun bolat. Anan namaz okup taң atkança oturup olat. Anan ertemenen gel oygotoyun dese, İmam Şafii oturgan bolat. Anan Ahmed bin Hanbal şakirti sorayt. Ustaz, nege uktagан жоксуз dese, жатпайт белеңиз, жатканга ыңгайсыз болуп калды дейт. Эмнеге десе, биякта Кур'ан бар экен дейт. Окуй, аны Кур'анды бияка алып жылдырып кое бербейт белеңиз десе, менин колум дейт, өзүм ээ болбогон буюмдарды кармоого арам деп эсептейм дейт. Акым жок болгон нерсеге мен неге кармайм дейт. Az кармамак үчүн чөнтөгүбүзгө салып кетип атпайбызбы, көрүп атасыздар да. Элдин акысын, жетимдин акысын, чөнтөк, оң чөнтөк, сол чөнтөк, чөнтөгүңүзгө толуп калат го. Балаңызды чыкарасыз, балаңыздын чөнтөгүнө тыгасыз. Балаңызга толот го. Толгондо небереңизди чыкарасыз. Канча небереңиз бар? 15 ми? 15 небереңизди чөнтөгүнө тыгасыз. Толсун ушулар дагы деп. Кыямат иншалла аягын көрө жатарбыз дегенсиз. Толтурабыз, тыгыш керек чөнтөккө, анткени боло берет дегенсиз. Мына шарият караңыз. Болбосо адал эле ошо Куранды мынакай мынтип жылдырып койгон болот эле. Жок, ошону да жылдырган жок. Себеби мен акым жок дейт. Кантип мен сенден сурабай, сенин турган китип, балким ошону бир максатта койгондурсуң дейт. Мен аны билбейм да дейт. Дейт дагы кайра имам Шафи эмне кылат? Бирок кызым дейт, сизден 3 нерсени байкаптыр дейт. Биринчиси дейт, кечинде уктаардан мурда сиз 2 рекет нафил намаз окушуңуз керек эле. Кечки тамакты жегенден кийин. Сиз азыраак да жешиңиз керек эле. Аалымдар адатта тамакты аз жейт экен. Сиз болсо аябай жедиңиз дейт. Ошону байкаптыр менин кызым дейт. Экинчиси 2 рекет нафил намаз окушуңуз керек эле. Нафил намазды да окуй койсуз дейт. Үчүнчүсү багымдат намазында дарат алып окушуңуз керек эле да дейт. Дарат албай эле окуп атпсыз. Ошону менин кызым байкап калыптыр дейт. Десе Ахмад ибн Хамбалга имам Шафи устазы жооп берип атат. Биринчиден дейт, тамакты күрөп жегенимдин себеби дейт, сен дейт тамакты мен билем дейт, анык билем, сен адал жерден адал эмгек менен жасап бергенсиң мага дейт. Мен дейт ашказанымды дейт тойдурайын деп жеген жокмун дейт. İçimdeki darttарды айыктырат, сен берилип берип аткан тамагыңды деп, ошон үчүн женен жеп алайын дедим дейт. İçimdeki дартым кетсин деп. Ошон үчүн март адамдардын үйүнөн чай ич керек экен. Жана катып калган адамдардын үйүнөн чай ичсеңиз ана ооруп калышыңыз мүмкүн экен. Башыңыз ооруп, кээ бир жерден чай ичкенде мындай ыңгайсыз, көңүлүңүз айланып калат го. Ошол жер бирдемке болушу мүмкүн экен да, этият болуш керек экен. Тамак бересизби, ат туши беришиңиз керек экен, ыхлас менен. Ат туши бере албайсыз, бербей эле коюңуз. Тиги бечара ооруп калбасын. Андан кийинкиси, экинчиси дейт, мен уктайын десем, жана антип уктай алган жокмун, себеби Алла Таала мени көрүп турат, билип турат деген сезим мага келмейинче мен жатчу эмесмин дейт. Ошондой сезим келиш үчүн мен зикиримди толтуруп аттым дейт. Анан эң акыркы үчүнчүсү, мен түнү менен уктаган жокмун, жалаң ибадат менен алек болдум. Да бир риваятта келет, 80 маселени чечип чыктым дейт. Жаткан бойдон дейт. Ошону мен кааласаң сага азыр айтып берейин деп пайдалан деген экен. Омин. Ошон үчүн түнү менен сотка чукулуп отургандардан эмес,
сотканын бетін мынтип барактап отургандардан эмес, китеп барактап отурган инсандардан болууну Кудай насип кылсын. Балдарыбызга, кыздарыбызга дагы сезимталдыкты берсин. Келечекте элибизге, жерибизге дин кызматын, өнүгүү кызматын жасоонун ар бирибизге насип кылсын. Жана мынау мектеп башчыларынан баштап мамлекет башчыларыбызга чейин Кудай Таалам жүрөктөрүн ыйманга толтуруп, жана элим жерим деген ар бир иштин ээлери келип кызмат өтөсүн Кудай насип кылып, жана хадистерде келгенде алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы дегендей, мамлекетибиздин колун дүйнөсүндөгү эң алдыңкы колдордон кылган болсун. Валхамдулиллахи роббил аламин. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.